Саламатсыздар балдау редакциясының көршілері. Бүгін біз Чолпон-Атадағы жаңы құрылған паркта жаңы салт туралы айтып береміз. Бұл жаңы құрылған паркта фонтан бар ортасында. Ал фонтанда болса тыйын ырғытмай салты пайда болып тұрғандар. Мына сізге көрініп отқандай. Мұндай тыйын ырғытмай салты дүниеде көптеген мемлекеттерде бар. Анын ішінде Римде Треви фонтанында күніне 4000 евро чөт, жылына 1,5 миллион евро чөттағы алақча ошол жергиликтүү бюджетке колдонулат. Учурунда ошол акчаны кандай кылып колдонобуз деп талашып, ызычуда чыккан. Бизде дагы буюрса мына жерде тыйын көрүп чыга баштаса, ушул балким ушул парктын керегине жаратышар. Дүйнөдөгү жакшы жерлерде ушул жерге кайра экинчи жолу да келейли, бактыбыз ачылсын деген сыяктуу ырымдар менен тыйын ыргытышат да фонтангачы. Парктын болсо жакы элдерди көрсөтө турган болсок, аябай жаңы парк, жап-жашыл чөп, көлдүн жээги. Бул эмне максатта курулганын жакшы түшүнбөдүк, бирок могул сахна экен туугандар. Ошол жактан ырдап бер жагында көрүүчүлөр топтолуп, Бишкектеги ынтымак паркындагыдай бул жерде дагы көптөгөн таланттардын жылдыз болуп жанышына түрткү боло турган жер экен. Бул жер сахна. Так, андан кийин туугандар, эң башкысы бул ажатканасы. Суу бар экен. Бuyakta Milası var eкен. İçi olsa толық кафе. Bir мындай bir музыкаға жетишпейт экен да.